айт намазды окуу маселеси дагы ошол чек арага жакын аймактарда бир топ талаштуу маселелер жаратып келет. Ага бир күн коңшу тараптарга ыктап кеткендери дагы бар эле. Айрыкча ушул Жалал Абад облусунда ушундай фактылар катталган эле. Ушул сыяктуу башаламандыктар ошол дин жаатындагы кайсыл негизде эмнеден келип чыгып атат деп ойлойсуз? Балким ошол биздин муфтияттын боштугунан болуп атабы, жоштугунанбы, же бир кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайдан келип чыгып атабы? Кандай деп ойлойсуз? Дагы ошондой талаштуу жагдайлар чыгып кетпейби бизде? Бул чындыгында биздин ошол диний тараптын боштугунан дагы, жооштугунан дагы келип чыгат. Анткени ошол шариатты кармоодо боштук кылып, адамдардын көңүлүдө олтуруп, айга карабай коюп, календарь тиктеп олтуруп алып, анан башкалар айга карап, биздин календарь айга туура келбей калгандан келип чыгат. Анткени азыр адамдарды алдаш өтө кыйын болуп калды. Илгери адамдар караңгы убакта маселе айтсаң барды уга берчү. Азыр аламдашу заманында интернет башка деп, азыр бардыгы аалым болуп кетип, ошол бардыгы эле маселени билип турат. Ошондуктан азыр адамдарга туура гана маалыматты бериш керек да. Эгерде динге туура амал кылып, ошону практикалай турган болсок, талаш тартыш чыкпайт дээрлик. А бирок ошол калпыс кеткен жердин талаш тартыш чыга берет. Эгерде быйыл деле мына ошондой кылып өксүк кайра кайталана берсе, анда дагы деле ошондой эки башка боло бериши мүмкүн. Ошол эле учурда биздин карапайым элибиз туура нерсени түшүнүш керек. Муногу биздин амир сап деген, муфтий деген, биздин муногу молдобуз деген, расмий молдокелерибизге, чоңдорубузга, алымдарыбызга баш ийип, алымдар кеңешине итаат кылганды үйрөнүш керек. Балким ошол сырттан угуп аткан маалымат туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай бир кепилдигин алып айтып берип аткан муфтий дегенибиз бар. Ошого баш ийген бул ошол адамдын мындай бир мойнундагы милдет болуп эсептелет.